Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Мен Самара Нарматова, KG недвижимость агенттигинин негиздечүүсү. Бүгүн сиздер менен акыркы 5 жаңылыгым менен бөлүшөйүн деп чечтим. Биринчи жаңылыгым болсо, бул Кытай менен иштешип баштадым. Бул негизи көптөн бери кыялданып жүргөн нерсем болчу. Аны ишке ашыруу көп убакытты талап кылды. Ушул жөнүндө сиздерге бүгүн толугураак айтып өтөмүн. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Экинчи жаңылыгым болсо, Instagram баракчаны алып барууну өзүм алып барчумун буга чейин, жардамчыларым дагы алып барган учурлары болду. Бирок билим сатып алууну чечип, билим алгандан кийинки өзгөрүүлөрдү дагы сиздерге айтып өтөм. Ал эми үчүнчү жаңылыгым, кыймылсыз мүлүктө туруктуулукту кантип сакташ керек, кантип кардарларды токтоосуз биз менен иштешип жатканы жөнүндө дагы. Азыркы учурда чындыгында ачык айта турган болсом, рынокто эле кыймылсыз мүлктө пайыздардын көптүгүнө байланыштуу көптөгөн агентстволордо кардары жок отургандарды дагы кездештирсек болот. Ушулар жөнүндө да толук айтып өтөм. Ал эми төртүнчү жаңылыгым болсо, YouTube каналымда мага катталып, менин видеолорумду күтүп көргөн мекендештерибиз үчүн YouTube'га канча убакыт кетирем, эмне үчүн YouTube'га мен сиздерге баарын ачык бөлүшөм. Акыркы учурдагы YouTube жөнүндө дагы сиздер менен сөзсүз бөлүшөм. Ал эми 5-чи жаңылыгым болсо, алдыда кандай ийгиликтерди жаратабыз, өзүм үчүн эмне белек бере алдым, өзүм үчүн азыркы жасаган иштериме деги эле ыраазымынбы. 2024 жылы как раз Росбанк иштебей калган учурда бир аз бизде перерыв болду, убактылуу токтоп күтүп калдык. Андан кийин жаңы банк менен иштешүүгө дагы бир аз убакыттар керек болду бизге. Ошол учурда негедир баягы бош убактым көбүрөөк болгондо 2024 жылы как раз казакстандык кыздан окуу сатып алдым. 4 в 1 деп аталат болчу. Турция менен бизнес кылуу, Валберс менен иштешүү, Кытай менен иштешүү, андан сырткары ошол системанын баардыгын кантип товар алса болот, товарды кантип тандаса болот, ушулар жөнүндө 6 ай сабак болгон. Сабагыбыз аябай ийгиликтүү болду. Анын ичинде дагы продажа жөнүндө аябай жакшы билимдерди алдым десем болот. Как раз сабак бүткөндөн кийин кураторлор бир определенный убакыт бизге жардам көрсөттү. Ошол кезде менин российский карталардын бири дагы уланбагандыгына байланыштуу связыбыз ошол жерден үзүлүп калды, токтоп калдык. 2025 жылы бирок ичимде баягы эле ойлор мени кыйнай берди. Мен бул билимди алдым, бирок эмне үчүн практика жүзүндө колдонбой жатамын, эмне үчүн мен ушуну аягына чыгарган жокмун деп жанагы бир блокнот толтуруп жазган сабактарымды кайра карап, кайра окуп, бирок баягы келип эле баягы алипбеге улай турган кезде токтоп калган боюнча токтоп калды. Ошол кезде мен да Кыргызстанга барып карта ачып келе алган жокмун. Ушундай өзүнүн убакты сааты чыккан жок. Как раз 2024 жылы ноябрь айларында ушул Кытай менен иштесем деп ойлонуп жүргөн кезде бир таныш кызым, как раз сиз ушул компания магазин ачканын өзүңүздөр билесиздер. Ушул компаниядан ачсаң ушундай пайыз сага калат, ушинтип тез эле байып кетесиң, акчага чыгасың, ушундай деп айтат шарттарын. Бирок мен ичимде баары бир билет болчумун. Маркетинг жанагы адамдарды жаздыр деген жерде эч кандай сага өсүү болбошун. Кыскасы бул жөнүндө бир аз маалыматым бар болчу. Мен эч кайсы компанияга жазылып, сетевый компаниялардын эч кайсына жазылып мен иштеген эмесмин. И ошол моментте как раз бул жактан мен айтып өттүм го, бул жакта токтоп калдык. Анан бул мүмкүнчүлүк мага ачылып атпайбы? Бул мүмкүнчүлүк ачылгандан кийин канча пайыз калат? 65% сага калат. Мынандай кылсаң мынандай болот, мындай болот деп аябай мактаганда мен сразу ошол жака киришип кеттим. 6 ай убактым кетиптир, азыр эстеп көрсөм. 6 айдын ичинде эч кимге мага жазыл, мага жазылсаң мындай иштеп кетесиң деген жокмун. Себеби мен билет болчумун. Мен качан гана иштеп көрүп, ошол акчаны алып, чын эле ошол акча тийсе, анан мен башкаларга сунуштамакмын. Бул турган эле сөз.
ошол учурда өзүмдүн акчамды, мунун акчамды салып, магазин ачууга уруксат алганга чейинки бардык процесстерди, шарттарын, компаниянын шарттарын аткардым. Аткаргандан кийин даже кыйын мага ушул нерсени айтып берүү. Аткаргандан кийин магазин да ачылды, как раз 2025 жылы апрель айларында ачылды. Ачкандан кийин эле Кытайга кеттим. Бирок ошол жака баргандан кийин адамдардын менен сүйлөшөт экенсиң, баарлашат экенсиң, ал жактан көп информацияларды алдым. Бирок мен ошол нерсени баштардан мурун эч кимди, ал адам мага чын айтып атабы, ушул чын эле ушундай болобу деп эч кандай аны изилдеп тактабаптырмын да. Келгенден кийин ичимде баягы переживание болду, аябай болуп атты, сода кылып аттык. Бир айдын ичинде мен байкап баардыгын түшүндүм. Ал жерде эч кандай 65% жок, эч кандай эч нерсе жок экенин толугу менен түшүнгөндөн кийин сразу ошол моментте товар менен магазинди жаап салдым. Жабып, товарларды да сатпай просто токтотуп койдум. Аябай аркага кеттим. Ошол салган акчам эч кандай чыккан жок, чыкпай калды. Товарларын бөлүп сатып, иш кылып ушундай болуп аябай жүдөдүм десем болот. Андан кийин жанагы окуган билимимди эле улантырайын деп кайрадан жанданып, кайрадан аракет кылдым. Бул жерде айтайын дегеним, маркетинг сетовый, жанагы сен жазылсаң, анан сен артыңа мына адамды алып келип жаз, тигини алып келип жаз деген нерселер өзү болбогонун прекрасно билчүмүн. Бирок мен именно өзүмдүн оюмду жанагы продажа боюнча опытым бар, ушул сатуу жөнүндө иштеп жакшы ийгилик жаратам деген ой болгон да менде. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Анан Кытайдан товар заказ кылууну уландырдым. Алга көп адамдар жардам көрсөттү. Ошол как раз ошол ситуация болбой калгандан кийин мага аябай оор болду. Ооруп да калдым ошол кезде. Бирок ошого карабастан мени чын жүрөктөн колдогон, жакшы сөздөрүн айткан адамдар, инсандар бар экенине Кудайга шүгүр. Ошол кезде атам да аябай колдоду. Кызым, ушундай болуш керек экен, болду. Эч кимди күнөөлөгөндүн кереги жок болгону. Аракетиңди кылып алдыга жылганга аракет кыл деди. Ошо менен Кытайдан товар заказ кылганды баштадым. Биринчи товар бул чемоданды тандап, чемодан заказ кылдык. Бардыгы ойдогудай келди, эч кандай брак эмес, баары сонун. Товар келгенден кийин сатып баштадык. Ийгиликтүү саттык, баары жакшы, сонун продажа жасадык. Андан кийин экинчи партияны заказ кылдык. Экинчи партияда товарлар жолдо келатат буюрса, 10-нан 15-ине чейин келет буюрса. Эмне үчүн Кытай менен иштешип атамын бүгүнкү күндө? 2024 жылдан бери эле проценттик пайыздар көбөйгөнүнө байланыштуу. Бизде кардарлар бар, жок эмес, Кудайга шүгүр. Бирок мурда мен көп кардарлар менен иштешип үйлөнүп калган экенмин. Мисалы, бир айда биз 30, 33, 25, эң аз дегенде эле 20 кардардан жогору мекендештерибизди турак жайлуу кылсак, азыр болсо 15, 13 кылып калганда уже 2 эсе жарым менен иштеп калдым да, мисалы. Азайды десем болот. Мага дайым адамдар менен мамиле кылуу, адамдар менен мамиле түзүү, сүйлөшүү, баарлашуу, ушул нерсе өтө жагат экен. Мен эсли эч ким менен сүйлөшпөй калсам, мындай кызыкча болот экен да. Канча жылдан бери эл менен иштешип, эл менен сүйлөшүп, эл менен баарлашып жүрүп, анан вдруг резко жазган адамдар азайса, бир башкача сезимдер болот экен да. Анан ушул Кытай менен иштешүүнү чечип, ушул менен иштеш баштадым. Эмне кандай кыргыз элине пайдасы тиет десе, биринчиден Кытайдан алып келген товарларымды башка жактарга караганда баасын арзаныраак сатып атам. Себеби аларга дагы менден сатып алууга бир себеп болсун деген максатта. Экинчиден, ар бир адам үйүнө керектүү нерселерди заказ кылгысы келет, бирок баасын карап магазиндеги алгысы келбеши да мүмкүн. Бул жөнүндө дагы аябай ар бир моменттерди изилдеп, ойлонуп, ошол нерсени өзүм жасап көрүп, анан башкаларга дагы сунуштайм деген максатым бар. Ал эми үчүнчүдөн, мисалы той кыласызбы, бир нерсе кыласызбы,
башкалардан өзгөчөрөөк кылгыңыз келет, мисалы сонун нерселерди подарка кылгыңыз келет, мисалы тойлордо берилет го, мисалы кандай той болсо дагы призга бериле турган белектерди мен аркылуу заказ кылсаңыздар болот, ага дагы жардам беремин. Пайдалары негизи көп. Мисалы өзүмдүн компаниямдын пакеттерин ошол жактан заказ кылдым. Мисалы арзанга, качествосу да жакшы, баардыгы ойдогудай. Бул жактан негедир өтө кымбат, анан дагы жасап бериши бир аз кыйынчылыктарды жаратты. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн брендиңиздерди тааныткыңыздар келсе, өзүңүздөр бир магазиниңиздер болсо, анын атын көбүрөөк эл билсин десеңиздер, сөзсүз ошол нерселерди заказ кылсаңыздар болот. Качествосу жакшы, сонун, и элдерге дагы товарыңыздарды бергенде приятно болот. Андан сырткары көп пайдалуу нерселер бар. Мисалы үйгө керектүү нерселер, мисалы көп балалуу айымдарга баягы бул жактан жакшы качественный балдарына кийим алып бере албаса, ошол бардык эле нерселер өзү Кытайдан келет, бирок магазиндерде же болбосо башка площадкаларда аябай кымбат сатылат да. Ошону көргөндөн кийин мен ал жактан алып келип арзаныраак сатканга аракет кылып атам. Андан сырткары өзүмчө эми алдыда пландарым бар. Буюрса, может, торговый центрлердин ичинен место алып, может, бир мелочка отдельный место, дагы башка нерсе иш кылып иштеп баштагандан бери мен бир аз түшүнүктөр пайда болуп баштады. Уже эмнени кайсыл жерге сатса болот, кантип сатса болот деген жөнүндө негизи сатууга аябай кызыктармын. Буюрса, мен жардамчым экөөбүз саттык бул жолу. Кийинки жолу көбүрөөк ал аракет кылат. Мен сырттан жардам беремин. Атайын сатуу боюнча дагы отдельно команда чогулуп, ошол команда ишти алып барат. Мен болгону көзөмөлдөп, кайсы товар кайсыл жака кетет, эмнелер азыр өтөт, мисалы сезонуна карап ушундай кылып заказ кылып иштейин деген пландарым бар буюрса алдыда. Кыймылсыз мүлктөн эч качан алыстап кетпеймин. Бул менин көп жылдан бери жасаган эмгегим, көп жылдан бери иштеген, жакшы көргөн, өзүмдүн сүйүп аткарган жумушум. Буну деле алып барамын, экөөнү катар. Бирок ага көбүрөөк убакыт бөлүп же болбосо буга эмес, бардыгы өзүнүн убакыт сааты менен сонун болот деп ишенем. Себеби азыр мурдагыдай көп кардар жок. Аны ачык эле айтып келем, буга чейин дагы айтканмын. Ошон үчүн менин убактыларым бекер кетпеш үчүн ушул азыр Кытай менен иштешип баштадым. Кыргыз мекендештерге сөзсүз пайдам тиет деп ишенем. Себеби той кылсаңыздар же болбосо дагы бир башка нерсеге или кандайдыр бир нерсени таба албай жаткан болсоңуздар, же болбосо бир аз арзаныраак алгыңыздар келсе, сөзсүз мага байланышсаңыздар, биргеликте карап ошол керектүү нерсеңиздерди сонун кылып заказ кылып алдыртып бере аламын. Баракчамды буга чейин жардамчыларым алып барган учурлары дагы болду, өзүм алып барган учурларым дагы болду, бирок ар бир нерсеге билим керек экен. Instagram баракчам мурда кандайдыр бир көп көңүл бөлчү эмесмин. Эң көп убактымды YouTube'га арнап, YouTube боюнча гана көп иштедим. Анан Instagram'га мындай толугу менен киришип иштебедим. Азыр бул жактан көрө аласыздар. Мен Instagram канчалык деңгээлде как раз 2024-жылы октябрь айынан баштап өзүм алып барып баштадым. Өзүм алып барып баштаганда баардык нерсени сразу түшүндүм. Мага эмне жетишпейт? Буну алып барып атам. Бул Instagram сонун. Эмне мага жетишпейт? Мага билим жетишпейт. Билим сатып алдым, окудум толугу менен. Ошол окуган билимимди күндө практика жүзүндө аракет жасап, ошону иштедим үстүнөн. Ошону элестетиңиздер, мен почти 2,5 айдай окудум. 2,5 ай окуган билимимдин эң башында жүрөмүн мен. Ылдыйга түшө элекмин. Ошол башындагы алган билимимди практикага алып барганда, мисалы практика жүзүндө алып барганда кыйын да. Мисалы айтышыңыздар мүмкүн, мен деле көрүп калам, мисалы Instagram'дан билим сатып алдым, мага эч кандай пайдасы тийген жок. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн дагы ошого деген убакыт бөлдүкпү? Биз ошонун жүзүндө колдондукпу? Ошол биз алган билимди туура пайдаландыкпы дебей эле мага эч кандай результат болгон жок дегендер дагы жок эмес. Мен билим алдым, алар билимин сатат, болду. Бирок ошол жерден мен өтө элекмин да.
ошол эле бир аз эле аракеттеримдин жыйынтыгы өзгөчө жакшы болду. Ал эми мен ар бирине вникать этип, ар бирине ошо билимди кандай берген болсо ошону ошондойунча жеткире турган болсом, менде андан дагы көп жыйынтык болот деп ишенемин. Өзүмчө 2025 жылы мынтип айткан элем. Instagram баракчамды 100 000 катталуучуга жеткирем деп. Азыркы учурда 78 600 катталуучум бар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ал эми 100 000ге жеткириш үчүн сөзсүз дагы менде алдыда жасай турган аракеттерим бар. Instagramга токтоосуз иштешиң керек. Ошондон көбү чарчап калат дагы, таштап салат. Мисалы, менде деле андай болот. Мисалы, күн дагы отдельный убакыт бөлүп, ага видео снимать этип, мындай эле жөн эле снимать эте бербейсиң, красивый жерлерди снимать этип, кыскасы ал дагы өзүнчө бир отдельный иш деп айтсам болот да. Instagram алып барган менин катталуучуларым болсо керек, ага отдельный убакыт бөлүнөт. Мисалы, YouTube'га анчалык деле көп чыгып, же болбосо үй алгандарды сүйлөп, үй алып бергендерди айтып, үй алып бергендердин отзывы, мисалы, ушул работабызды көбүрөөк көрсөтө турган болсок, Instagramда башкача. Instagramда ар дайым элге эмоция тартуулашың керек, ар дайым красивый контент деген сыяктуу ушулардын өзүнө аябай көп убакыт кетет. Мисалы, эртең менен обязательно stories, обязательно reels. А мен болсо мындай бир чечим чыгардым. Бир айда ушунча ушул нерселерди аткарам деп өзүмө жазып алам дагы. Ошону эч кандай күн погодага эмес, эч кандай менин маанайыма тиешелүү эмес. Сөзсүз ошол аткарам деп жазып алган нерсемди кандай учур болбосун, кээде маанайыбыз түшкөн учурлар деле болот, кээде семейный өзүбүздүн жумуштарыбызга көп болуп калышы мүмкүн. Бирок ошого карабастан ошол нерселерди ар бирин жазгандай кылып аткарганды үйрөндүм и сразу результаты көрө баштадым. Ошон үчүн Instagram'а дагы катталып, Instagram баракчамдан да мени күзөтсөңүздөр болот. Себеби YouTube'га караганда Instagram'да көбүрөөк күндөгү жашоо тиричилигимди, жасап аткан работамды көбүрөөк көрсөтөм. А YouTube'га болсо, YouTube'дун өзүнүн определенный даталарында гана чыгарбасак, күндө видео чыгарганга, күндөгү жашоону көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк жок. YouTube жөнүндө айта турган болсом, 2022 жылы YouTube каналды ачып, ушул жака биздин агенттик аркылуу үйлүү болгон мекендештерибиздин видеосун байма-бай чыгарып келемин. Видеолор аябай көп. Кээ бир үй алам деген кардарларга бул менин жеке өзүмдүн оюм сунуштап кетмекмин. Видеону башын же болбосо ортосун көрбөй, сизге үй алуу керек болсо, видеолорду аягына чейин көрсөңүз, ал жерде кардардын сөзү сизге мотивация бериши мүмкүн, ситуацияларды бардыгын түшүнүшүңүз мүмкүн. Мисалы, бизден үй алам деп келген кардарлардын көбү YouTube каналынан угуп, түшүнүп, кандай чыгымдар кетет, канча убакыт кетет, ситуация кандай болуш керек, Кыргызстан жараны болсо расмий түрдө иштеш керек деп даяр болуп келген кардарларыбыз көп. Андыктан баягы видеону аягына чейин көрбөй, түшүнбөй эле анан кийин неме кылбастан, чечим чыгарбастан, мисалы, пайдалуу бир 2-3 видеону көрсөңүз, сизге толугу менен түшүнүктүү болот. Мисалы, ипотека алсам, 20 жылдын ичинде мынча төлөп калат экенмин деген ойдо жүргөн мекендештерибиз да жок эмес. Андыктан атайын сиздер үчүн видео чыгарганбыз. Ипотекасын биздин агенттик аркылуу алып, төлөп бүткөн мекендештерибиздин видеосу бар. Андан сырткары кантип тез төлөп бүтсө болот, ошолор жөнүндө видеолор бар. Бардыгын көрүп, өзүңүздөргө бир жакшы пайдалуу нерсе алсаңыздар болот. YouTube каналыман кийинки дагы башка нерселер жөнүндө да видео чыгарып, аралаштырып, сиздерге да кызыктуу болсун деп ойлоп жатамын. Андыктан сиздердин колдооңуздарды кадимкидей сеземин. Менин каналымда дагы да көбүрөөк катталыңыздар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырыңыздар. Ар дайым мындай сиздерди жаныңыздардан көрүп, сиздер менен жаныңыздардан баарлашпасам дагы, кадимкидей өзүмө билинет, что YouTube'га видео тартканымда кимдир бирөө үчүн сөзсүз пайдасы тийген видео болду, сиздерге маалымат жеткирип атам деп ишенем. Балким сиздер дагы мени ошондой кабыл аласыздар деймин. Бардыгыңыздарды жакшы көрөмүн. Андыктан менин каналыман алыстабаңыздар. Буюрса, кийинки чыгарылыштарда дагы башка форматта, балким Кытай менен болгон, Кытайга дагы барайын деген планым бар. Ал жактан сиздерге сонун видеолорду буюрса бөлүшөмүн алдыда.
Бешинчи жаңылыгым болсо, өзүм аткарган жумуштарыма өзүмдү эмне менен сыйлаймын. Эмне мага көбүнчө мотивация берет. Өзүмдү эмне үчүн чарчабай ар дайым активно жумуштарымды аткарамын. Ушулар жөнүндө дагы сиздерге бөлүшкүм келди. Себеби кимдир үчүн бул видео сөзсүз пайдалуу болот деп ишенемин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ар бир жасаган жумушум үчүн өзүмө белектерди кылам. Бул белектер мисалы алтынга деле көп кызыкпайм. Өзүмө белегим бул чет өлкөгө барып эс алып келүү. Бул ушул менин эң өзүмө жасаган белегим. Мисалы мынтип айтам. Азыр иштеп элдердин жумушун бүтүрүп, ошол эле учурда жакшы акча табууга мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин, жакшы иштеп, акча тап, анан кийин мен сага Самара, мен сага Таиландка же болбосо бул жолу буюрса өзүмө мынтип айтып атам, сени жаңы жылда Вьетнамга жөнөтөм депчи. Элестетиңиздер, өзүмө өзүм мотивация берем. Өзүмө өзүм мотивация берем, ушундай адаммын мен. Вьетнамга барасың, попоняң аласың жаныңа, попоняң менен жыргап эс аласың деген сыяктуу. Мен умарчык балам ошентип эркелетебиз. Анан ал дагы аябай кичинекейинен мен менен чогуу көп жактарга барды. Чоң балдарымды деле алып барам арасында. Кээде баарыбыз чогуу барган учурларыбыз дагы болот. Бирок ошол жака барганга чейин мен ошол өзүмдүн жазган пландарымды, өзүмдүн жазган нерселеримди аткарсам гана өзүмдү ушинтип марапаттайм. Мисалы, сен татыктуусуң, сен эс алышың керек деген сыяктуу. Ал эми эс алууга барганын бул жакшы жактары аябай көп. 2023 жылы Анталияга 20 кардарыбызда барып келдик. Негизи бизге мүмкүнчүлүк бар болчу. Азыркы ситуацияга байланыштуу дагы көп сунуштабай калдым. Ал сунушумду дагы кийин уландырышым мүмкүн буюрса. Өзүмдүн үй алган кардарларыма дайым бир жакшы нерселерди тартуулаган мага жагат. Эс алуу жөнүндө айта турган болсом, эс алууда сен канчалык көп жака барган сайын сенин ошончолук ой жүгүртүң өзгөрөт, жумушка болгон каалооң өзгөрөт. Мисалы, ошол эле учурда сен ал жакта өзүңдү бир башкача бактылуу сезесиң. Өзүм үчүн ушундай нерселерди белек кылганды жакшы көрөмүн. Андыктан сиздер дагы эгерде бир жакшы нерсени, жакшы бир ишти бүтүргөн болсоңуздар, өзүңүздөрдү марапаттап, өзүңүздөргө белек берсеңиздер, андан дагы сонун болот. Алдыда дагы көптөгөн мамлекеттерди көрүү ар бир инсанга насип кылсын. Ар бириңиздер саякаттаган насип кылсын буюрса. Эми Кытай менен иштешип калдым буюрса, Кытайга дагы көп барып сиздерге сонун нерселерди тартуулайм деген ишеништемин. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздерди жакшы көрөм. Андыктан өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Кытай боюнча балким бир эле өзүм үчүн эмес, балким кыргыз эли үчүн, балким сиздин балаңызды, балким сиздин кызыңызды ушул кызыгуусу болсо, ушул нерселердин баардыгын балким бир күн үйрөтүүгө дагы убакыт келет деп ишенемин. Азыр өзүм баштаган үчүн мен, билесиздер, өзүм бир нерсени кылып көрүп, ошонун жыйынтыгын, ошонун результатын көрбөй туруп, эч качан эч кимге сунуштабаймын. Андыктан ал күндөр дагы алыс эмес деп ишенемин. Бардыгыңыздарга рахмат. Только жакшы ойлоруңуздарды жазыңыздар. Бул эч кандай мактануу максатында эмес. Сиздерге кандайдыр бир мотивация болсун, сиздерге кандайдыр бир өзүмдүн ичимде айткым келген нерселердин баардыгын айттым деп ишенемин. Себеби башка видеолорду чыгарсам, Самара эмнеге кыймылсыздыктан буга өтүп кеттиби, эмнеге мындай кылып атат деген ойдо калбашыңыздар үчүн бүгүнкү видеону толугу менен сиздерге түшүндүрүп өттүм. Кийинки видеого чейин.